кандай кылсак өнүгөрүбүздү бир баамдап көрдүңүзбү? 2011-жылы казы болуп келдим. Албетте билген менен билбегендин айырмасы бар да. Ушу мектептерди ачып жүрөсүз, окутуп атасыз, медресеңер бар экен. Муну да тартып кете албай калышыбыз мүмкүн да. Окуучуларга мотивация берип атканда кайра бизге мотивация берип кетирип атышат. Кыял менен өнүксө Кыргызстан аябай жыргамакпыз да. Баланыкын жан дүйнөсүн кантип сындырып алышат экен. Кыргызстан негизги адамдары менен кооз да. Математика окугандычы ал Кудайды тааныбайт дегенге болбойт да. Же улуттук тарбия менен берип атканыбызды билбейбиз. Же диндик тарбия менен берип атканыбызды билбейбиз. Бул китеп өзгөчө маанини буруп атат да, балага жаман тарбия берүүнүн жолу, туура. Ичи өзгөрүлгөндө сырты да өзгөрүлөт экен да. Сөз адамды өлтүрүп, сөз адамды көтөрүп коюп, өстүрүп коюп атпайбы? Көкүрөк танып чыгарабыз агай, аяктын тамагы эмне? Кыргыз маданиятына дүйнө эли муктаж дедим да. 21-кылым, 20-21-кылым акылды талап кылып калды. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кыргыз элинен издеп элеп отуруп дагы бир кенчти таап алдым. Кудай буйрса дагы терең темаларга сүңгүп киребиз деген ойдомун. Биз менен болуңуздар. Бүгүн бизде мейманда теолог Мамбет Асан Ибраев. Саламатсызбы? Саламатсызлык. Сиз теолог дагы экенсиз, психолог дагы экенсиз. Дагы эмне деп жүрдү эле агай? Жазуучу деп атышат. Жазуу. Ооба, китеп да жазат экенсиз. Сиз деги эле көп кырдуу адам экенсиңер да. Анан бул теология макала жазып калабыз. изил деп кыргыздын улуулугун, куралуулугу менен жууруп, анан бир башкача бир өңүт чыгарып атканыңыз, ошол өңүтүңүз мага аябай жагып турат да. Көкүрөккө жагымдуу болуп атат. Анан азыркы биздин Кыргызстанды мынтип абай салып карап отуруп, кайсы жолго түшсөк, кандай кылсак өнүгөрүбүздү бир баамдап көрдүңүзбү? Негизинен баягы биз улуттун бир атолубуз да. Атолдук милдетиңди аткар дейт го. Баягы өзүн баккан бир уулдан, өзүн баккан 1000 уулдан элин баккан бир уул артыгыраак дейт го. Анан бизде алтындай болгон өлкөбүз бар, бейиштей болгон өлкөбүз, алтындай болгон элибиз бар, жаштарыбыз бар, келечек бар. Анан бул муунга албетте көз салып, карап, ошол эле областтарды кыдырып, областтардын ичинде айылдарды кыдырып, Ош, Баткен, Жалал Абад, Талас, Ысык көл, Нарын, Чүй, андан сырткары кыргыздар кай жерде жашап атса ошол жерлерге барып, мындайча айтканда көз салып карап, мындай бир маанилерди чыгардык да. Анан негизи жалпы атол болгондон кийин өлкөнү өнүктүрүү үчүн сөзсүз түрдө колдон келген салымдарыбызды кошушубуз керек да. Кээ бир адамдар өлкө үчүн жанымды берем, жаным курбан деген сөздөрү мунун ичинде мындай үстүртөдөн азыр тилде айтылып калды да. Бирок жүрөккө салып, акылга салып карасак, бул сөздөрдүн ичинде терең чоң маанилер бар да. Анан эми биз баягы өлкөнүн ичинде кыдырып атабыз. Негизи бизде, мен айтар элем, бизде сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдөй, башка өлкөлөрдүн дастанын айтып отура бербей, тигил өлкө мындай өнүгүптүр, бул өлкө мындай өнүгүптүр, тигил өлкө мындай болгон экен, же болбосо биздин аталарыбыз мындай болгон экен, аталарыбыз мынткен экен, аталарыбыз мындай эл деп биздин ошол ичибиздеги күчтү арт жака буруп ийбеш керек да, арттан сабак алышыбыз керекпиз. Келечекти көздөй умтулуш керек да. Келечекти көздөй умтулуу үчүн сөзсүз түрдө адамдын ички жана сырткы өнүгүүсү, аң сезимдик өнүгүү керек. Жан дүйнөнүн өнүгүүсү керек. Мисалы, аң сезим өнүгүп, жан дүйнөдө бир күч, энергия болбосо, мисалы, аң сезимдеги алган билим менен күч болбосо, муну да тартып кете албай калышыбыз мүмкүн да. Ошону менен бирге ден соолукта сөзсүз түрдө бошко, орустардын айтмакчы, здоровый телодо здоровый дух болот дейт го. Чың денеде чың күч болот дейт го. Анан анысы кандай? Мен мындай карайм, өнүгүүнү эки тараптан. Түрктөрдүн дагы жакшы сөзү бар го. Ишиңди да кыл, ичиңди да кыл депчи. Ишиңди кыл деп атканы ошол наркы сырттагы иштериңди жашоого тиешелүү тиричилик, материалдык жактан ишиңди да кыл, тиягыңды да кыл, ичиңди да кыл дегени жалгыз гана жүрөккө тиешелүү нерсе эмес. Акылга ала турган, мээге ала турган, аң сезимге ала турган нерселерди ал дейт да. Ошон үчүн мен айтарым, сыртты өнүктүрүп, сырт жакты, материалдык жактан өнүктүрүп,
иш жагыбыз да калып калбаш керек да. Ишти өнүктүрөм деп атып сырт жагы да калбаш керек экен да. Азыр эми дүйнөдө баягы өнүккөн өлкөлөрдү мактап атканыбыз менен алардын дагы баягы адам да, алардын дагы кетирген кемчиликтери бар сөзсүз түрдө. Адамдын көзүндө өнүгүшү мүмкүн, бирок ичине тереңдеп сүңгүп киргенден кийин, адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин, адамдардын абалы менен сүйлөшкөндөн кийин анан ошондо билинет экен да. Бизде мисалы ушул маселелер өнүгүүдө сөзсүз түрдө мындай чоң колубуздан келишинче салымдарды кошуш керек. Өнүгүүнүн жолу чын эле мен дайым айтып келип атам, барган студенттер менен өзгөчө жолукканда, окуучулар менен жолукканда, элдер менен жолукканда делечи айтып атабыз, Кыргызстан бар эле экен негизи. Бүт эле Кыргызстан өнүксөк, алдыңкы мамлекеттерден болсок, сүйлөгөндөр аябай көп да, мисалы Кыргызстан жөнүндө тигинтип койбойбу, мынтип койбойбу, антип койбойбу депчи үйрөткөндөр да көп да. Эл арасында ушундай аябай көбөйүп кетти да. Бирок эми муну сүйлөө менен өнүгүп кетсе аябай жыргамакпыз. Ой менен, кыял менен өнүксө Кыргызстан аябай жыргамакпыз да. Бирок адам мындай ой менен, кыял менен ооба жакшы ойлорду ойлош керек, бирок ошол ойлогон оюңду көздөй умтулуу да керек да. Бирок ой кыял менен эле Кыргызстан эч качан өнүгүп кете албайт. Кетпейт дагы да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Кыргызстан өнүгүш үчүн адам өнүгүш керек. Адам өнүксө, анан Кыргызстан негизги адамдары менен кооз да. Тоосу, суусу бар. Бирок ичиндеги ошол адамдар менен жашаган адамдар, жылмайган адамдар менен, мисалы жылмайып күлүп, элдер менен кылган мамилеси, жаныбарга болгон, табиятка болгон, тазалыкка болгон мамилелери менен адамдар кооздоп турат да ал жерлердечи. Ошон үчүн мен айтар элем, Кыргызстан өнүгүш үчүн адам өнүгүш керек. Адам өнүгүш үчүн тынымсыз окуш керек. Көрө турган кинолорду, пайдалуу кинолорду көрүш керек. Кээде мисалы сабактарды биз жерлерди кыдырып мотивация берели деп барып калып атпайбызбы? Мисалы окууга, мектептерге барып калып атабыз, окуучуларга мотивация берип атканда, кайра бизге мотивация берип кетирип атышат. Мисалычы. Анан биз дайым эле мотивация берүүчү боло албайт экенбиз да. Сага мотивация берип коюучу. Мисалы мен жолдо келатканда, караңгыда жолдо келаттым эле, Кочкордо бир мышыкты машина сүзүп кеткен экен. Машина сүзүп кетиптир. Жанындагы мышык, эми мен анын эркек ургаачысы экенин мен билген жокмун да. Кимиси ыйлап, өкүрүп ыйлап атат, жанына туруп алып ыйлап атыптыр. Биз мындай келсек, ошол мышыкчы тиги сүзүп кеткен качпайт да. Машинадан сигнал берсек да качпайт. Мен түшөйүн десем, мага секирчү дейт да, мен алып сыртка чыгарып коеюн деп атам да. Анан машинанын ичинде отурдук. Мен баягы токтоп турганыбыз арттан келип да өзүн да сүзүп кетпей, анткени жолдун ортосунда экен да. Жолдун ортосунда. Бир кезде жол сигнал басып турдук, кандай кылар экен деп турсак, тиштеп муунтип тур деп атат дегеничи. Тиштеп муунуп силкип атат. Бирок мышык өлүп калган да. Жүнү чачырат, эметип атат, өлүп калган. Бирок бир аздан кийин баягы мышыкка акылы иштеди дагы, мышык чекеге сүйрөп, анан туруп калды, анан биз кетип калдык да. Мен мисалы ошол мезгилде мышыктын жанагындай кылып аткан мамилеси, баласыбы, кызыбы, аялыбы, эркегиби мен билбейм да. Бирок кээде мотивацияны адам жаныбардан да алса болот экен да. Ошон үчүн өнүгүү керек, өнүгүү үчүн тынымсыз окуш керек. Мен жалпы Кыргызстанда айтып келсек, мен баягы кыйратып китептердин баарын окуй идим, мындай да түшүнүк келбес, мындан алыспыз. Окуй элекпиз, окуй элек китептерибиз дагы толтура аябай көп да. Арабчадан окуп атабыз, түркчөдөн окуп атабыз, орусчадан, англисчеден, кыргызчадан китептерди окуп атабыз. Бирок окуй элек китептерибиз, биле элек нерселерибиз да, адам билгенинен билбегени көп дейт го. Билбеген нерселерибиз көп. Бирок жалпы мындай чет өлкөгө чыгып, мындай салыштырып келгенде, чынында биз окубагандыктан бизге келип аткан балелер, кыйынчылыктардын баардыгы көбүнчө окубагандыктан келип атат да. Окуш керек да. Жалпы кээ бир өлкөлөрдө дайым айтып келем, бир адамга 67 китеп туура келет экен. Бир адамга мисалы 40, 54, 23, 17, анан 5, 3, 2, бир китеп туура келген жакшы да, бул дагы жакшы. Бир жылда окуган, жалпы салыштырганда бөлгөндө ошондой келет. Бирок биз андай кыла албай атпайбызбы? Кыргызстанда кечиресиз, мисалы китеп окуган адамдар аз да. Анан китеп окубасак, мына мисалы Куранда деле мен теолог катары айтайын. Куранда деле Кудай Таала баягы адам баласына эмне пайдалуу, эмне зыян экенин билет да. Эмне пайдалуу, эмне зыян экенин билгендиктен Куранда деле Кудай Таала эң биринчи аят Мухаммед пайгамбарга Жабраилди жибергенде эң биринчи аят Икра, оку.
Oku, жараткан Кудайыңдын аты менен оку. Икра бисми раббикаллази халак. Икра раббикал акрам. Адам баласын уйган кандан жаратты? Берешен Кудайыңдын аты менен оку деп 3-чү аяттагы кайра бекемдеп келип атат да. Адам баласына эмне зыян, эмне пайдалуу экенин билгендиктен Кудай Таала кээ бир нерселерде мындай тыюу салып, мону кыл, мону кылба деген да. Анан негизги баштапкы эмеси сразу эле баягы тыюудан кирбей, Кудай Таала буйругун окуудан кирген да. Биз мындан билебиз, окуу менен адам көп нерсеге жетсе болот. Окуп эле эмнени кыйратып атыптыр деп, ооба. Аны да неме суроолорду берип атышат да. Эмнени кыйрап окугандар, мындай болуп атпайбы, окуган тигиндей болуп атпайбы депчи. Ооба, окуганга дагы ошол мындайча айтканда адамда 3 ашказан болот го. 1 ашказан башта, аны илимге, 1 ашказан төштө, аны иманга толтуруш керек. 1 ашказан курсакта, аны тамакка толтуруш керек. Бул эми азыр кафелер көбөйдү, иче турган муну таба турган жерлерибиз көбүрөөк да. Бул моореки баштагы ашказанды толтуруш үчүн адам тынымсыз изденүүнүн үстүндө, окуунун үстүндө, суроонун үстүндө кайсы китеп жакшы экен, кандай кылсам болот экен деп. Жан дүйнөнүн дагы маселеси бар да, бул моореки. Бул жердеги ашказандыкы дагычы. Эми ошону биз ала турган жерибиз, бул ашказандын азыктарын ала турган жерлерибиз. Албетте китеп, кинолорду көрүш керек. Кээ бир адамдардан баягы нарктуу, түптүү ичинде, кээ бир деңизде адам улам сүңгүп кирген сайын, ичинен каскан сайын анын ичиндеги жакуттары, жанагы баалуулуктары чыгып баштайт го. Ошондой адамдардан биз баягы алышыбыз керек да. Ошентип мен баягы сөздүн негизги баягы жалпы негизине келсек, жыйынтыгына келсек, негизи өнүгүш үчүн тынымсыз окуш керек да. Башка өлкөлөр мисалы 70тен кем эмес бет окуган өлкөлөр бар. Анан ал өлкөлөрдү мындай карап келсек, чынында эле университеттер алдыда болуп атпайбы? Мисалы мектептер алдыда болуп атпайбы? Дүйнө жүзүндө 10 топтун ичинде болуп атат. 3 топтун, 5 топтун ичинде университеттер, мектептер болуп атпайбы? Анан өлкөнү дагы бизчи, өлкөнү дагы өнүгүүсүндө мындай университеттерине салыштырып караш керек да. Анткени ошол жерде университеттер баягы билим берген, андан кийин изилдеген университеттер, институттар, ошол анан мектептер күчтүү болгон болсо, ал өлкө сөзсүз түрдө күчтүү болот да. Анткени Александр Македонский бир жерлерге барганда, бир жерлерге чаап басып алып барганда, ал киши айтат экен да, барып карап келгиле бул шаарды. Эгерде балдары билимдүү, адептүү, имандуу, кайраттуу болгон болсо, анда ал өлкөнү чапкыла дейт да. Эгерде балдары билимсиз, адеби жок болгон болсо, ал өлкөнү таштап койгула дейт бака. Биз башка күчтүүлөргө кетели басалы дейт да. Ал өлкөнү таштап койгула дейт да. Өзүнөн өзү алар чирий баштайт. Анан кайра кайтып келебиз деп атат да, аларга кайтып келебиз дейт. Биз күчтүүлөр менен согушалы, күчтүүлөр жоготолу дейт да. Анан алсаңдай карасаңыздар, бул жерде билимдүү кеп болуп атат да. Анан бир өлкөнүн жанагы сөз ушундан көп айтышат го, азыр көп айтып баштады. Бир өлкөнүн келечегин көргүң келсе, анын жаштарына кара дейт. Эгер жаштары имандуу, илимдүү, бидимдүү, адеп акылыктуу болгон болсо, кайраттуу болгон болсо, ал өлкөнүн келечеги бар дейт. Эгерде бир өлкөнүн жаштарынын иманы, адеп акылыгы, илими жок болгон болсо, ал өлкөнүн иши бүтүптүр дейт да. Бул сөз ошо Александр Македонскийдин сөзүнөн чыккан сөз. Анан ошол жалпы өнүгүүдө колдон келишинче адам биринчи өлкө өнүгүш үчүн өзүн өнүктүрүш керек. Өзүн өнүктүргөн болсо сөзсүз түрдө өлкөгө салым кошот да. Мындай карап келсек, баягы көп суур ийин каспайт, ийин касса да терең каспайт. Демекчи, анау Кыргызстанга делечи мындай аябай көп масса законго, мамлекеттик закондорго баш ийиш керек. Бирок элдин ичинде кимдир бирөөлөр багыт көрсөткөн бирөөлөр, мисалы башка Ли Куан Ю, Сингапурду карасак, Мухаммед Махатхири, Малайзияны карасак, Ли Мен Пак тиги эме Южный Корея өнүккөн өлкөлөрдү карап келсек, кээ бир эле адамдардын салымы, пикири, анткени ал адамдар окуптур да, терең китептерге окуганда көп нерсени билет. Ошого жараша бери билген нерсесин элге таштай билген да. Эл ошону колдогон да. Биздин эл деле ошол. Билишибиз керек, окуш керек, элге багыт берсек, элдерибиз кетет. Мисалы, мен айтып кетсем, биз канча жылдан бери мен Нарын областына 2011-жылы казы болуп келдим. Ошол келгенден бери эл менен иштеп, диний тарапты, мечиттердин регистрациясы, имамдардын курстарын көтөрүү,
боюнча эл менен иштеп, аны менен бирге мектептер менен иштедик. Мисалы биздин балдар мектептер менен иштегенде китеп жарыштарын кылдык да мына. Биз эмне муктажбыз, балага жаман тарбия берүүнүн жолдору, ушул сыяктуу китептер, эмне үчүн китеп окуш керек деген китептерден кылдык. Балдар баат берсек, мына 3000 бала жарышка катышып атат. 3000'nin içinde жарышып 300'ü, 300'ün içinde жарышып 70'in içinde onu 11'i birinci orunga баягы чыгып атат. Ошонун içinde 69, 70 суроонун içinde 69'ун толтуруп койгон кыздарыбыз чыгып атат да. Балдарыбыз чыгып атат жарышка кирип. Анан бул деген жакшы да. Негизи адамдарды өнүктүрүш үчүн биринчи көбүрөөк. Мен көп жерде айтып келатам эми. Окутушубуз керек депчи. Kur'an'ın içinde de mine 780 yerde bilimge çakırıp keledi. Hal yastavillezine ya'lamun vellezine la ya'lamun. Bilgenler menen bilbegender bir bolobud, hiç kaçan bir bolobud deydi. Albatta bilgen menen bilbegenin ayırması var da. Misалы, andan keyin innama yaxşallahu min ibadil ulama. Albatta Kudaydan çınığı korkut turgan ilimdүүлөр korkut deydi. Bilim alganдар. Misалы, kандай bilim, dini bilim alsın, başka astronomiyаны alsa деле баягы барып туруп баягы Кудайын тааныйт. Таанып атпайбы, түбүн таанып, мунун артында бир күч бар деп атат да. Таанып кетип атпайбы. Анан алсагандай астрономия окуганда, физика окуган, математика окугандычы, ал Кудайды тааныбайт дегенге болбойт да. Ошондуктан өнүгүү үчүн ичибизди өнүктүрөбүз деп сыртыбыз калып, сыртыбызды өнүгөбүз деп туруп, ичибиз калып калбаш керек. Эки өнүгүүнү бирдей алып кетиш керек. Бул китеп өзгөчө маанини буруп атат да, балага жаман тарбия берүүнүн жолу, туура. Негизи эле ушул бала тарбиялоого ушу мектептерди ачып жүрөсүз, окутуп атасыз, медреселер бар экен. Негизи тарбиянын башаты кайда экен? Аны балдарды туура эмес жакка кантип ата-эне мындай атайын салбайт дечи, но эми билбей кантип башка жакка буруп алышат экен, баланыкын жан дүйнөсүн кантип сындырып алышат экен. Ооба, эми биз баягы Союздан чачырагандан кийин мындайча айтканда эмчектен чыккан баладай эле болуп калдык да. Кайсы жака барарыбызды билбей калдык. Оор болду да. Ал кезде мен 92-жылдары 91-де чачыроо болгон болсо, 2002-жылдары мен Египетте болуп калдым да. Бирок келип кетип сырттан көргөндө кадимкидей өлкөнүн кайсыл деңгээлде, кайсыл абалда кыйналып атканы билинет экен да. Чын эле мен мисалы курсак тойгузуу проблемасы, бул жерде кийим проблемасы болду. Кийимге жетүү, курсак тамак аш проблемасы болду. Өтө оор кыйналды. Мурун бир закон тартип болгон болсо, ошону менен кетчү да. Бир буйрук бар болчу да. Биздики дайынын таппай ушул мезгилде бир 20 жылдын ичинде өтө катуу кыйналуу болду да. Анан ошол кезде баягы бала тарбиясына эмес, адам баланын курсагын тойгузууга, кийимин бүтөөгө ушундай кыйынчылык мезгилдер келип калды да. Анан мындай карап келсек эми азыр мындай бала тарбиясы, балага жаман тарбия берүүнүн жолдору китептер жазыла берет экен. Мисалы могу котормо китеп, биз которгонбуз могу китепти Жамгыр басма үйүнөн которгонбуз. Анан билбей эле ата-эне балага жаман тарбия берип алат экенбиз да. Мисалы бир эле мисал берели, монун ичинде ушуну айтканда, балага жаман тарбия берүүдө. Мисалы телефон, бул жерде телефон чалып атат. Алло дейт, сүйлөшүп атыптыр өзү үйдө. Бирок баласы кыздар отурат, өзү үйдө. Мен тиги базарга чыгып кеттим эле деп атат да. Дегенде бул бир мен түшүнсөм болот экен деген. Калп айткан. Тарбия, бул жерде бир ата-энесине гүл алып келгенде кызын кагып койгондо, энеси кагып койгондочу баягы, энесин алып келген. Кызын кагып койгондо монун ичинде атайын ошо именно балага кандай кылып жаман тарбия берип алабыз? Муну Сализман деген жазган. Эми бул дагы өзү христиан болгон. Христиан болгону менен бирок ушу бала тарбиясындагы христиандык же башка өзлөрүнүн мындай улуттун ичиндеги нерсе жакпай берет да бул кишиге. Жакпай берет да, анан бул изилденет, өзү теолог болот. Изилденип атып туруп, ошондо ислам дининен бала тарбиясы, христиандан башка диндерден алып келип, ушундай изилденип жүргөндө чаян кетип баратат дейт да сууда. Чаян эки баласын ээрчитип алган экен. Мындай алдына түшүп алып туруп эки баласын ээрчитип алып туруп артынан ээрчип кетип баратат. Ошол чаян барып туруп, бул барып туруп чөптү чукуп туруп,
чөптү чукуп туруп чукса, тиги чаян да чукуп калат экен да. Тигини чукса чукуп калат экен да. Ушундай кетип баратат дейт. Анан бул бала деле ушундай да, бала да баласы, тиги чаяндын балдары ушундай кылып атат. Бала деле ата энеден көргөнүн кылат да деп туруп, анан ушул китепти жазган да. Могу китеп жазган. Бул китеп аябай жакшы, мага жаккан негизи, анан ошондо которгонбуз да. Анткени бизде бала тарбиясы боюнча эми жазылып, эми которулуп баштады да. Анткени мен Арабаевада психология бөлүмүндө именно детский психология, бала психологиясы боюнча бүтүрдүм да окуп. Азыр баягы кандидатский ошол нерсе менен баратабыз. Анан ошондо карасак, биздин кыргызча китептердин ичинде бир дагы бала тарбиясы жөнүндө жазылган кыргызча мындай адамдарга жеткиликтүү, маанилүү, маңыздуу китеп жок экен да. Бизде негизи мындай эл арасынан сурап келсең, манастын ичинде, китептердин ичинде карасаң, булар топтошубуз керек да. Мен жыйнай баштадык. Анан карап келсек, белгилүү китеп жок болбогондуктан, анан биз балага жаман тарбия берүүнүн жолдору болор бала деп котордук. Аны да котордук да. Анан могул китептерди негизи ата энелер окуй баштады. Могул китептерден биз жарыш кылдык. Мугалимдерге жарыш кылдык, ата энелерге жарыш кылдык. Аябай жакшы болду. Чын эле биздин эл бала азыр эми баягы материалдык жак менен курсагын тойгузууга аракет кылып атпады беле? Азыр биздики курсагы тоюп калды. Жакшы. Анан азыр эми бала тарбиясына, билимине көңүл буруп атышат, аларга китеп керек болуп атат. Аларга жарыштарды уюштуруп, багыт керек болуп атат, биз кыдырып атабыз. Бизде ооба келбей койгон жок. Келип жарыш, кой чын эле айтасыз депчи, жок деп койсо дагы көңүл калат эле адамда. Жок, биз катышпайбыз деп. 2-3 келип калса жакшы эмеспи? Мисалы. Жок, 30-тан келип туруп, могу китеп окуп, бала тарбиясында китеп окууларга катышып атат да. Анан эми жалпында айтып келген болсок, биз кыргыз эли деле мындай жөнөкөй элдерден эмеспиз да. Улуу бир каганаттын, улуу бир манас атанын, ошондой эле келген Кошойдун, Бакайдын, Алмамбет, башка ошол чубак улуу адамдардын бекер жазылган эмес да. Ал дагы кээ бири жомок деп айтат. Эми мен жомок дегенине кошулбайм да. Бул жомок дегенине кошулбайм. Кээ бир токулгандыр, көркөмдөп, күчөтмө маанилер менен айткандыр. Бирок анын ичинде мындай карап келсек, биздин мындайча айтканда чынжыр, биздин ошол тукум бул жерде турат да. Биз да улуу бир тукумдардан, улуу бир тукумдардын балдары кыздары болбосок, биз болбойт болчубуз да. Бизде ичибизде ошол кандан өтөт да. Гендерный психологияда мисалы адамдын канынан жети атадан, эмне себептен жети атадан барып нары үйлөнсүн дейт бизде. Мисалы жакын болуп калбасын деп атат да, күчтүү чыксын деп атат да. Ал ошо себептен мисалы жети атадан нары үйлөндүрүп атат. Бизде келаткан, мындайча айтканда, урпак тукумдун сызыгы, мындайча айтканда, чынжыры бар да. Ошол чынжыр менен келет атабыз. Анан бизде дагы балдарга тарбия берүү боюнча азыр мен изденип атам. Кыргыздын балага болгон тарбия, мисалы Манастан, Семетей, Сетек, башка жерден китепте жазылгандардан өзүнчө бизде улуттук тарбия мындай деп. Неге? Анткени мен айтып аткан себеби, япондордун балага болгон тарбиясы 9 тарбиясы деген бар экен. Кайсы нерселерге баш ийет. Анан кээ бирлер эми жаштар экен да. Бул чектеп коюу эмеспи деп атат. Туура алардыкына да жооп. 9 тарбия, чечендерде 8 тарбия деген бар экен. Финдерде 8 тарбия, япондордо 11, 12, 15 өткөрүп ийген эмес да. Ушул баягы 10дун ичинен өтпөгөн тарбия. Эми карап келсек, чын эле. Ичин карап келсек, мунун ичинде еврейлердин тарбиясы, чечендердин тарбиясы, түрктөрдүн тарбиясы, могу основной негизги нерселерди, балага керектүү болгон нерселерди берет экен да. Балага маанилүү болгон нерсе биринчи илим бериш керек. Илим, ден соолук ушуларды карайт экен. Чын эле буларды биз дагы карашыбыз керек. Ден соолугуна карайт экен. Мунун адеп аклагы, иманына карайт экен да. Бул баланынчы. Анан биздин ичибиздеги үйдөгү тартип, өлкөдөгү тартип деген нерселерди балага үйрөтөт экен да. Биз азыр эми мындай карап келсек, ооба, жакшы кетип атабыз. Бала тарбияласак болот эле, бала тарбияласак болот эле деп атабыз. Же улуттук тарбия менен берип атканыбызды билбейбиз. Же диндик тарбия менен берип атканыбызды билбейбиз. Же баягы светтик тарбиядан сырт калганыбызды билбейбиз да. Анан бирок ушул нерсени Кыргыздын өзүнүн дагы мындайча айткандачы, өзүнүн дагы бир улуттун өзүнүн дагы балага болгон тарбиясы, өзүнүн улуттук идеология болуш керек да. Улуттук идеология болуш керек. Ал үчүн окуп аткандар окуп, биз жалпы окуп аткандар көп эми. Агайлар бар, диний тараптан мисалы устаздар бар, башка изденип аткан бала тарбиясы боюнча изденип аткан жаштар бар, балдар бар, эжелер изденип атат. Мисалчы, кыздар изденип атат ушу бала тарбиясы боюнча.
Анан ошолордун баарын бириктирип туруп биз бала тарбиясы боюнча сонун жеңил китептерди чыгарышыбыз керек. Ошондо ата эне окуп, могу жерден кемчилик кетирген турбайбы, чын эле биле албай калып атат да. Азыр деген заман деген мисалы тезликте кетип баратат. Бүгүн бар да эртең жок болуп атпайбы? Заман тезликте бүгүн чыккан нерсе эртең башка нерсе чыгып кетип атат. Роботтор операция кылып баштады. Дүйнө жүзүндөчү робот операция кылып баштады. Өпкө жүрөк боорлорду мээни робот операция. Бул деген өнүгүүгө улам кетип атат да. Айга учуп атат. Бүт нерсени мурун прогноздо чыгып, тоонун чокусунда айды карап аткан болсок, азыр 3 айлык жерлерде, 6 айлык мезгилдерде неменен эле аппараттар менен эле карап коюп атат да. Бул өнүгүүгө кетип атат да. Эми биз же өнүгөбүз, же болбосо ошол түркөй сабатсыз бойдон калышыбыз керек болот да. Өнүгүүгө умтулуш үчүн мурун күч булчуң дүйнөдө технологиянын чыга элек мезгилинде булчуң талап кылган да, күчтү талап кылган. Азыркы мезгил 21-кылым, 20-21 кылым акылды талап кылып калды да. Акылды талап кылды. Мисалы отуруп алып айтишниктер канча миңдеген акчаларды үйүндө туруп компьютердин ичинде таап коюп атат. Кыйналбайт. Отурат, тамагын ичип, чыгып, басып келип, эс алып келип, кайра отуруп таап коюп атат. Ама акылдын күчү да бул. Бүт баардык чыгып аткан нерсенин баардыгы эле мисалы биздин алдыбызда бул нерсе салынып аткан нерсенин баардыгы эле бул акылга тиешелүү да, бирок окубаган эле адам туюму менен ушул нерсени деп жазайм деп жазап калбайт да. Диплому болбошу мүмкүн, баягында да суроо берип атат. Баланчанын тигинин диплому жок болчу да, мунун диплому жок болчу. Диплому болбошу мүмкүн, бирок окуду да бир жерлерде. Кандайдыр бир жерлерде, чакан жерлерде окуп чыкты да. Анан анын диплом алышы негизи күчтүү киши болгон болсо, анын диплом алышы деле шарт эмесми? Бирок ал окуган киши. Окубаган киши эч качан келип туруп мону жазайм, мону кыла алам дейилбейт да. Ошон үчүн тынымсыз окуу бала тарбиясына көңүл бурушубуз керек. Албетте, бала тарбиясы мен ушуну билдим. Жалгыз эле өзүңдү балаңды кызыңды тарбиялайм десең, тегерегинде масса бар экен да. Жамаат, топ бар экен да. Биз кандай кылыш керек? Биз ошол жакшы китептерди, улутта, мамлекетте жакшы бала тарбиясы боюнча китептерди чыгарыш керек. Ошону массага окутуш керек. Ана баягы сен жалгыз тарбиялап койгон кыз балдарыңды тегеректегичи чөйрө да. Адам оңолуш үчүн биринчи адаттан, эски адаттардан, туура эмес адаттардан кутулуш керек. Чөйрөнү туура тандаш керек. Ойду туура тандаш керек, анан мүнөздү оңдош керек да. Оңолууга умтула турган болсочу. Анан ошол жерде могу чөйрө дагы маанилүү да. Чөйрөнү биз жалгыз эмес, мына жапатырмак мисалы тарбиялоого аракет кылышыбыз керек да. Ан үчүн ата-энелерге курал китептер, мугалимдерге курал, балдардын өзүнө китептер болуш керек да. Мына ошондон анан тарбия кылабыз. Жалпы Кыргызстандын ичинде бүт областта, бүт айылдарда биз могул китепти окутуп, момундан жарыш кылып атабыз, моуну окутуп, ушуну биз сиңирип алып калышыбыз керек деген нерсе жүрүш керек да. Анан биз жашообузда да көрүп көрдүк, балдар кыздарыбыз тарбиялап атабыз, бирок мектепке барганда башка. Мектепке барганда башка, чөйрө башка болуп атат да. Биздей тарбияга түшкөн жокпуз да. Биздин тарбиябыз башаламан болуп атпайбы? Ошондуктан тарбия өлкөдө бирдей тарбияга түшүрүп, аны бир рамканын ичине салып дагы камоо эмес да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде багыттарын бериш керек да. Адам эгерде мисалы акылы менен эле, акчасы менен эле, мисалычы сулуулугу менен, күчү менен жол таап кете турган болсо, мисалы пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбар жаңы келген мезгилде арабтар кызын тирүүлөй көмүп турган, аялдардын кадыр баркы болгон эмес, адамдардын бетин кесип, кулагын кесип, ээн салып, ошол эле Рим, ошол эле Фарс, араб өлкө, күчтүү деген өлкөлөр, дөшө өлкөлөр ушундай нерселерди кылып турган да. Эмне себептен алардын акчасы болуп туруп жол таба албады? Эмне себептен алардын ошол сүйлөгөн тилдүү болчу да булар? Сүйлөгөндө шатыратып демелечи арабтар. Төкчү мисалы сөздө. Ошол тил күчү жеткен жок дагы. Жол табуугачы, койгула дегенге жеткен жок. Бирок бир багыт берүүчү адамды жиберди Кудай. Мухаммед пайгамбар жиберди. Ал деп туруп жол көрсөттү да. 23 жылдын ичинде масса туура жолду көрсөтүп аткандан тигил болбойт. Бул дагы адам ким акыретте Кудайдын ыраазылыгын кааласа, кол бошотсун деп кул элечиликтен да чыгарды.
биринчи кулуу элечиликтен чыгарды. Кийин мисалы адам болуп Кудайдын ыраазылыгын таба турган болсо билим алсын деп туруп билимге үндөдү. Билимге үндөп туруп жол көрсөтүп багыт керек экен да. Балдарга, элге багытка муктаж. Адамдарга сөзсүз түрдөчү биз кыдырып аткандыктан мен өзүм тажрыйбамдан айтып атам да. Көрсө жаштарга, элге жакшы баягы багыттагы туура эмес болуп калбаш керек экен да. Багытты берем деп атып туруп террористтик багыттарга да кетип калбаш керек да. Радикальный багыттарга да кетип калбаш керек да. Кетирбей атпай багыт. Бирок багыт берип атканда туура так мындай жүрөсүң деген туура багыттарды берип, андан кийин мотивация берип шыктандырыш керек экен да. Ошондо адамдардын деңгээли көтөрүлөт. Анткени биз тажрыйбадан көзүбүз менен көрдүк. Кээ бир балдар азыр мисалы чын эле үй бүлөдө ата-энеде проблема, мектепте проблема болуп калганда, кээ бир стресс, депрессияга түшкөн, психологический травма алган балдар бар, кыздар бар, мисалычы, окуучулар бар, жаштар бар, адамдар деле келип атат, чоң адамдар келип атат. Анан бирок ошолордо агай, байкелер келсе, байке бул мындай болот, мындай кылалы, эжелер келсе мындай болот, окуучулар келсе мындай кылалы деп туруп багыт көрсөтүп, мотивация бергенден кийин көпчүлүгүнө мисалы чыгып кетип атат да. Адамга жакшы сөз эле керек. Мисалчы адамды уга билүү дагы керек да. Ошон үчүн мен айтарым, өлкөнүн өнүгүшү үчүн өзүбүз өнүгүш керек, өзүбүз өнүгүш үчүн тынымсыз окуш керек. Өлкө момундай алтындай болгон өлкө, паспортубуз бар, жерибиз бар, элибиз бар, тилибиз бар. Мисалы дүйнө жүзүндө 2000ден ашык тил бар экен да. 2000ден ашык тилдин ичинде биздин да тилибиз бар экен да. 5 миллион элибиз сүйлөйт экен да. Жакшы нерсе. 5 миллион элден сүйлөгөн мына кичинекейлер Россияда чечен 1 миллионго жетпеген чечендер өзүнүн тилин кармап, өзүнүн үрп-адат, каада салтын ошол кичине килейген Россиянын ичинде канча миллион элдиктин ичинде кармап туруп атат да. Биз ага караганда, аларга караганда 5 миллион эл кыргызча сүйлөйт экен. Бул дагы жакшы нерсе да. Эми ушу кыргызча сүйлөп аткан элге биз жакшы китептерди багыт бере турган, үй бүлөлүк өнүгүүдөгү, бала тарбиясындагы өнүгүүдөгү, технологияда, билимде өнүгүүдөгү, алдыга жылуудагы багыттарды бере турган китептерди, багыттарды бере турган сөздөрүбүздү аянбашыбыз керек да. Муну сүйлөш керек. Анан биздин балдар, жаштар, Кудайга шүгүр, мен жаман деп айта албайм. Сонун балдар, кыздарыбыз, алтындай болгон. Тимелечи адамды ыйлата турган, кичинекей мисалы 5-класстын балдары, 6-7, 10-класстын балдар чыгып, кайра ошол нерсе жетпей жүрүптүр да могу жерге адамдынчы. Адам бул жеринде ачка да, бул жеринде ошол нерсе жеткенден кийин кээ бирлери чыгып ыйлап, агай, жакшы болду, сонун болду, ушундай нерселерди бизге жардамыңыз болсун. Муну бир айда бир эмес, бир айда 4 жолу келип турсаңыз болобу деп суранып атышат да. Анан чын эле китептен тигинден мындан сөз багыттар таппай атат да, таппай аткандыктан ичиндеги булардын каалоосу талап кылып атат да. Анан Кудайым буйрса өлкөбүз өнүгөт, үмүттү такыр үзбөш керек. Биздин өлкөдөн жакшы элбиз. Мисалы элибиз өтө мындай жаман бир эл, андай эл эмес да. Элди мындай жамандаган жаман ал. Элди жамандаганчы. Элибиз алтын эл, берешен эл. Жомарт, мен Facebook баракчасында жаздым. Биздин кыргыз маданиятына, кыргыз маданият кээ бир эме тескери жазгандар да болот экен. Кыргыз маданиятына дүйнө эли муктаж дедим да. Дүйнө эли муктаж деп жаздым, макаланы жазып. Кээ бири түшүнбөгөн болду. Анан сен эмнеге антип атасың, дүйнө өсүп кетпеди андай мындай депчи. Бирок дүйнө өстү, бирок дүйнөнүн өсүүсү көзүбүзгө көрүнгөнү менен өсүп атат, көрүнбөгөн жагы да бар да. Ички жактан адамдарчы көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдүн ичинде деле проблемалары депрессия, стресс, деградация өтө мисалчы жайылып кетти да. Мунун чечүүнүн жолдору да керек да. Ошол мезгилде балким биз керектирбиз. Кыргызстан ушул проблемаларды чечүү үчүнчү. Чечүү үчүн мен ушуну билдим. 5 тилден кем билбеш керек экен да. Ошол адамдарды англисче сүйлөшүп да өбөтүп койсоң көтөрүлүп. Мисалы кээ бир адамдарга жылмаюу эле, кээ бир адамдарга сөз эле жетет экен да. Баягы кыргыздын чу деген атка дем болот депчи. Чу деген атка дем болот деп ошол кичине эле сөз адамды көтөрүп кетет экен да. Сөз адамды өлтүрүп, сөз адамды көтөрүп коюп, өстүрүп коюп атпайбы. Ошондуктан сөздөрдү дагы байкашыбыз керек экен. Буюрса өлкө өсөт. Азыркы тапта биз көбүрөөк ошо билим жаатына дагы маани берип, ошол жаатта да көп программалар жасап келатабыз да. Анан Кыргызстанда ошол билимди тереңдетиш үчүн балдарга туура
көкүрөгүнө жол табыш үчүн, ачкычын табыш үчүн силердин да бир нече мектептериңер, окуу жайларыңар бар экен. Силер кандай методдорду колдонуп атасыңар? Мугалимдерди кандай алып атасыңар? Балдарды кантип өнүктүрүп атасыңар? Бул методдоруңар кандай болуп атат? Жалпы эми биз баягы бала тарбиясында деп атпайбызбы? Бала тарбиясына келгенде жалпы мисалы көбүнчө биздин эл жалпы эле ош баткен жалал абад таласта болсун, биздин эл баягы өзү мусулман болгондуктан балдары деле тиги ютубтан карап алып атат, интернеттен баракчадан карап алып атат, кетип баратканда көчөдөн же болбосо мечитке барып калып атат. Баары бир диний тараптан изденүүлөр болуп атат да. Изденүүлөр болуп атат. Анан баягы динден изденип атканда аларга сөзсүз түрдө багыт бериш керек болуп атат. Анан көбүнчө туура багыт бериш керек болуп атат. Көбүнчө диний тараптан келгенде казиятка келип, неме медресе жокпу дей берди да. Медресе жокпу дей берди. Анан медресе кандай келет экен деп карасак, биздин 15 астында подвалда 15 балалык жай бар болчу да, класстар анан жата турган. Ошону неметсек толуп калды. Андан кийинки жылы 30 ушундай тапшырып баштады. Анан кой деп биз көчөгө сиздер көргөндөй анан 80 балалык медресени уюштурдук да. Эми бул жерге келгенде, мурун башында келгенде окубаганы деле келе берчү да. Бирок азыр биз тест менен алып калдык. Тест тапшыртып, жакшы окугандарды алып атабыз. Анткени бул жерде күч жумшалат. Мугалимдердин күчү жумшалат. Андан кийин спонсорлордун рахматы ошол. Спонсорлоргочу тамак ашына, светине, суусуна, көмүрүнө бул да күч да. Арабтар айтмакчы химметур риджал таклаул жибал деп, эркектердин кудурет күчү тоону ордунан томкорот дейт да. Анан андай бул да берип атканда күч да, аларга да рахмат. Анан ошол нерселерди балдарга жөн эле балдарды, окубаган балдарды алып келе бергенде болбойт. Биз анан бул жерден 9 классты бүтүрүп 10-11 класс бизде окуй турган атайын медресе ачтык да. Анткени эл балдары изденип атат да. Балдар мажбурланып алып келген балдар эмес. Өзү каалап, диним эмне болду экен, ушуну тааныйм, бул фундаментим түптөйүн деп анан келип туруп бизге окуп атышат да. Бул балдарды биз окутуп 9-11 класста окутуп туруп, андан кийин буларды каалагандай өзүнүн жөндөмүнө жараша, өзүнүн ички каалоосуна жараша каалагандай факультеттерге, экономфак, юрфак, каалагандай теология барып аткандар бар. Мисалы тил кандай өзүнө жаккан факультеттер болсо кетип атат да. Анан биз бул жерден көрүп атабыз. Мына мисалы балдар бизге келгенде ушул нарын айылынан деле келип атат. Мен жамандаган эмес, жамандаган эметпейт, негатив нерсени. Жалпы мындай карап келсек, чын эле үйдөн балага тарбия берилбегендиктен жет атасын билбеген балдар болуп атат. Мен таң калып атам да. Жет атанын мындай линиясын билип, атанын аттарын билип, момдай аталарым болгон деген бир күч да бул дагы. Бир ичке бир күч берет да. Андан кийин ошол эле койдун жиликтерин, мисалычы, жиликтерин 12 мүчөл жиликтин аттарын билбей калып атышат. Айылдан келген балдар деле. Мындан карап көрсөк, биз тарбияга такыр эле маани бербей калдык деген сөз да. Анан биз бул жерден кой сойдуруп, жиликтерин көрсөтүп, койдун жиликтери бул болот. Ээр жөнүндө, жабдык жөнүндө этно педагогика боюнча сабактар болот бул жерде. Биздин атты билиш керек да. Бул тез эле нерселерди. Боз үйдүн жабдыктары ушуларды билбесе чоң нерсеге кантип кетет. Мисалы, могуларды жаттоосу, канчалык адам жаттаган сайын зейин ачылат дейт го. Бирдемен ыр жаттаса, макал жаттаса, буюмдардын аттарын жаттаса зейин ачылат. Ушуларды жаттоосу тил жаттоосуна, башка тилдер жаттоосуна түрткү болот да. Ошон үчүн биз бул жерде ошо балдарга, кыздардын дагы медресеси бар. Анан бул жерде Калем лидерлер академиясы бул жер мындай жер, тил үйрөтө турган окуу борбор да. Тил үйрөтө турган, англисче, арабча окуйм десе арабча, түркчө окуйм десе түркчө. Андан кийин школа отличников деп коебуз. Аларга мектеп сабактарына жардам берилет. Кошумча баягы жетишпей айткан балдар болсо, ал балдарга келип кошумча жардамдар берилет. Анан байкаганым баардыгы мындай калпак кийгени мени аябай сүйүндүрдү да. Тегиз текши бир өңчө калпак кийип алганы, бир башкача бөтөнчө көрүндү. Кыргызга улуттук баалуулукту үйрөтүү, көкүрөгүнө сиңирүү балдардын эмне берет экен агай?
эми улуттук баалуулук баары бир биздин балдарыбызда, биздин өзүбүздө баары бир каныбызда бар да. Баягы каныбызда болгондуктан баары улуттук баалуулуктарды баягы дүргүтүп ошо коскоп баланы көтөрөт экен да. Биз мондай элдин тукумубуз. Могу нерселерди билиш керек. Мен көз алдыбызда жөн эле сөз эмес, бул практика жүзүндө биз көзүбүздө көрүп атабыз да. Келген балдар, башында келген балдар менен 3 айлык балдардын асман менен жерде айырмасы бар да. Ошо көз карашы такыр өзгөрөт да, жүз өзгөрөт, анан ой өзгөрөт, балдардыкычы. Анан чын эле келгенде кээ бирлер айтат, силер баардык эле мындай сулуу татынакай балдарды тандап алгансыңар го депчи. Мындай жок. Келгенде албетте айылдан келет, чачы текшеленген эмес, кебетеси кара, колдору эме ушундай келет. А бияка келип туруп адамдачы ичи өзгөрүлгөндө сырты да өзгөрүлөт экен да. Адамдын ичинде бир проблемалар болуп аткан болсо, сыртында билинип турат да. Ичинде бир жыргалчылык болсо, эмоциячы. Биз баягы эмоция чыгарганды да билбейт экенбиз да. Эмоциянын маданиятын чыгарууну билбейт экенбиз. Ички эмоциясы сыртына чыгып жүзүндө көрүнүп турат да. Анан ошол сыяктуу балдардын биз биринчи ичин келтирип алсак, сырты өзүнөн өзү эле келет экен да. Анан калпактарды кийгизип коюшубуз. Бул мисалы мен көбүнчө калпакты түшүрбөйм. Европага барсак дагы, Араб өлкөсүнө барсак дагы, Россияга барсак дагы, Америка кай жерге барбасак, мен калпагымды башымда кийип алам да. Анткени бул бир күлдүрө турган, уят кылбай турган бир баш кийимибиз да биздин. Ошол себептен мисалы мен таштаган мактанайын деп деле эме кылбайм. Бирок эми жакшы бир баш кийим. Баш кийимдин болушу адамдын үстүндө негизи кийим жардам бербейт. Деген менен бул кийим деле бир адамга күч берет да. Мындайча айткандачы. Адамга кийинүү деле жакшы бир мындай жакшы бир ылайыктуу кийим тапсаң, өзүңө мындайча айтканда ыңгайлуу болуп турган болсо, кийим ыңгайлуу болуп турган болсо, кийим дагы адамга жардам берет да мисалы. Бирок эми кийимге такалып калуу эмес, адамдын кийимден биринчи сөзсүз түрдө биз баягы адамдын ичине жан дүйнөсүн, аң сезимин сугарыш керек да. Сон сиз өткөндө айттыңыз деле, IQ-ну гана өстүрбөстөн, мындай интеллектти гана өстүрбөстөн, эмоционалдык интеллекттер, анан дагы башкалар сөзсүз түрдө керек экен деп анан жана 5 IQ төртөөнү айтып аткансыз. Ошол жөнүндө дагы токтолуп кетсек. Эми бул азыр улам психологияда деле тармактык психология өнүгүп кетип баратат. Психологиянын күндө арт психология, зоопсихология мисалычы адамдардын психологиясын бүтүрүп келип, азыр мисалы зоопсихологияга кирди, айбан психологиясына киришти да. Мисалы. Анан айбан психологиясына кирди, жаныбарлардын мисалы бир жылкы жөнүндө алсак, жылкынын тиштебейиши, үркүп кетиши, адамдарга өлтүрүп зыян берүүчү нерселер болгон болсо, уже зоопсихологдор муну изилдейт да, айбан психологдор изилдейт. Болот, болбойт. Алар линиясын карайт экен. Баягы келген тукумун карап келип, атасында болгон, могул жерде ушундай тебенек болгон экен депчи. Бул уже болбойт деп туруп, муну уже эл арасында колдонууга жол бербейт экен дагы чыгарат да муну. Ошол сыяктуу эле көзгө кызыккан мышык болот экен да. Зоопсихологияда көздү чапчып ийет экен да уже. Агысы чапчып жибергендер болот экен. Бул уже проблема экен да. Жана тартипке көнбөгөн, дааратканага барбагандар болот экен да. Көнбөгөндөр. Уже бул иштеп көрөт экен мунун үстүндө болбогондон кийин. Эми мен буларды эмнеге айтып атам, биз баягы адам психологиясын окуй албай атабыз да. Ошон үчүн баягы мен өткөндө айтып аткан нерседе деле, мисалы адам баласы өнүгүш үчүн 4 нерседе өнүгүш керек, 4 тармакта өнүгүш керек деп эдикпи? Мисалы IQ бул интеллектуалдык деңгээлин, дараметин, даражасын көтөрүш керек. Бул акылда эми IQ 87 миллиард нейрондон турат экен да. Даже андан дагы ашыкча экен да. Адамдын мээсиндеги нейрондор. Эгер ал окубаган сайын ошол клеткалар адамдыкы күндөн күнгө өлүп отурат экен да. Такыр окубай калса, баягы түшүнүк, бирөөнүн айтып аткан сөзүн күйүт, муреке акылда күйүт деген нерселер жоголуп баштайт экен да. Такыр эле окуп алсачы. Анан экинчи нерсе баягы EQ, эмоционалдык интеллект. Бул деле эми IQ-га байланыштуу. Азыр көбүнчө неме IQ-га караганда EQ күчтүүрөөк болуш керек деп атпайбы? Бирок мен аны мындай айтам, албетте
IQ-су күчтүү болгон адамдын EQ-су күчтүү болот да. Анткени акыл аркылуу баягы адамдын эмоционалдык интеллекти көрүнөт да. Биз мисалы Кыргызстанда бул нерселер бизде сабактар берилбегендиктен, эмоционалдык EQ берилбегендиктен бизде мисалы эмоциябызды да чыгарып, ыраазычылыгыбызды да билдирип коюу жолдорун билбейт экенбиз. Мисалы бир белек алган болсок, күлүп эле мындай: "А эмне кереги атасың? Эмне кереги бар?" деп мынтип тиге бир каалоо айтып, ыраазычылыкты мындай билдирип коюу деген нерселерчи. Бул нерселер мына Европа башка өлкөлөрдө, Америка башка өлкөлөрүндө, Япония, Корея өлкөлөрүндө кирип атат да. Рахмат айтып коюу, мындай чыгаргыла, мындай чыгарыш керек эмоцияны депчи. Сыртка чыгып, тоого чыкканда момундай чыгарат эмоцияны деп туруп, бул эмоционалдык интеллекти көтөрүү. Андан кийин бул PQ адамдын ден соолугуна тиешелүү. Ден соолукту чыңдаш керек да. Сөзсүз түрдө эле ден соолукка сөзсүз түрдө көңүл буруш керек да. Мисалы азыр биз чын эле мисалы айтып отурсак, эми ал эмне деп кыргызбыз да деп элечи. Кыргызчылыкка такай бергенде дагы болбойт да. Бүт нерсени эле кечигип келсең деле кыргыз дей берсең, анан түн ичинде саат 2-3-4 жеп алып элечи, оор да бул май, тем более оор тамактарды, эт деген оор нерсе да. Анан жатып алып сиңиргенге карагандачы басып жүрүп сиңирген жакшыраак экен да. Анан бул ден соолукка, физикага чыңдаш керек. Мисалы япондор, башка өлкөлөр күндө сөзсүз түрдө 5 километрден 3 километрден кем эмес басып атпайбы? Баягы аракет кылсаң берекет болот экен да. Аракет, ден соолукка да аракет кылыш керек, билим алууга да аракет кылыш керек да. Эмоцияны дагы балдарга эмоциясын чыгарганды билиш керек экен. Биздин элибизге эмоция чыгара билгенин жолдорун көрсөтүш керек экен да, эмоцияны. Ошол билбейбиз ага, Мунун да эми бир илим да. Атайын ошон үчүн бул маанилүү болгондуктан могу 4 нерсенин ичине коюп атат да. Анан маанилүү ошонун билимин окутуш керек да. Мисалы эмоция чыгара билүү менен адам көптөгөн ийгиликке жетиши мүмкүн да. Анткени бизде мисалы бир соодада деле, бизнесте деле сен кубанычыңды, сүйүнүчүңдү, рахматыңды мондай чыгарып билдире алсаң, бул мындай жакшылыкты билген адам экен деп турупчу, сен менен мамилеси күчөшү мүмкүн да. Алып туруп эле мисалы бизнесте алдың кеттиң, рахматың жок, эмоция чыгарганды билбесең, менен иштешип болбойт экен дейт. Анткени бул неме динде деле бар да. Ман ла яшкурнас ла яшкурулла. Адамга шүгүр кылбаган, рахмат айтпаган дейт. Кудайга шүгүр кылбайт дейт, рахмат айтпайт дейт да. Анан баягы шүгүр айтып эмоцияны чыгарып койгон. Бул жерде деле пайгамбарыбыз хадисинде деле билдирип атат да, эмоцияны чыгаруу жөнүндөчү. Анан эмоция чыгарганды дагы адамдарга окутуп, билдирип, багыттарды көрсөтүш керек да. Биз балдарга окутуп атабыз. Мына Калем лидерлер академиясында өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эмоцияны чыгаруу боюнча, ошол адамдар менен коммуникация, адамдар менен мамиле боюнча, ийгиликке жетүүнү кандай болот, максатты кандай коюш керек, тайм менеджмент боюнча, убакытты туура пайдалануу боюнча, ден соолуктун баалуулугу боюнча. Андан кийин убакыт, мисалы пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар да. Адамдар эки нерсе бар дейт, адамдар анын кадыр баркын билишпейт дейт. Убакыт менен ден соолук. Экөө өтө маанилүү экен да. Анан булар жөнүндө биз балдарыбызга бул жерге келип аткан жалгыз гана тил үйрөнүп кетип аткан жок. Ошол жердеги ыктыярчыларыбызга биз бул нерселерди окутуп атабыз. Анан бул жерде баягы ден соолук жөнүндө айтып атканбыз. Япониянын ден соолукка карап, ошол баягы 60ка чыгып 50, 54, 43, 48ке келип эле өтүп кетип экен да. Анан бирок туура тамактанууну коюп, булар кыймыл аракетти күчөткөндө эң көп баскан эл бул япондор болот экен. Азыр эми эң көп жашаган эл япондор болуп баштаган да. Ошого бул эми баягы IQ, PQ, SQ бул эми иман, адеп, ахлак. Мындайча айтканда, муну дагы кошулду да, бул дагы кошулду. SQ, адеп, ахлакка караш керек. Сөзсүз түрдө адамдын илими, билими болсо, эмоция жакшы, ден соолугу чың болгон болсо, анын сөзсүз түрдө маданияты, толеранттуулугу адамдарга болгон, кара сары, узун кыска деп бөлбөш, улутка бөлбөш, диндерге бөлүп талаш тартыштарды, жаңжалды жаратпаш. Мисалычы, бул нерсе сөзсүз түрдө керек да адамга. Аны үчүн баягы чыккан булактардан, китептерден, же болбосо багыт берген агайлардан сөзсүз түрдө билим алыш керек болот да. Анткени бир карате боюнча же болбосо күрөш боюнча бирөө ийгиликке жетем, олимпийский чемпион болом деш үчүн сөзсүз түрдө келип туруп машыктыруучу бар эмес, тренерге сөзсүз түрдө кайрылыш керек да.
Бул жашоодо деле адам мындайча айтканда багыт көрсөтүүчүлөргө, агайларга, устаттарга, андан кийин тренерлерге сөзсүз түрдө муктаж да. Жолун таппай калышы мүмкүн да. Кээ бир адамдар мындай ички күчү менен, туюм менен жолдорду, Кудайга бара турган жолду, ийгиликке жете турган жолдордучу таап алышы мүмкүн, бирок жалпы масса көпчүлүк таба албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мамлекеттер ошон үчүн бар да. Мамлекет элге илимде багыт көрсөтөлү, дин карманууда багыт көрсөтөлү, иштемчилдикте багыт көрсөтөлү да, улам жолдорду көрсөтүп туруп атат да. Анан адамдарды кой берип кой өзү табат дегенде бул болбой турган нерсе экен да. Тапса, мен жана айтып кетпедимби? Пайгамбарыбыз убагында жол таап алат болчу да, байлыгы менен, баягы күчтүүлүгү менен таап алат болчу, бирок табылбайт экен, кимдир бирөө келип багыт бериш керек экен. Ошон үчүн келип турган Мухаммед пайгамбарыбыз багыттарды, жолдорду көрсөткөндө анан ошол тарапты көздөй кеткен да. Көкүрөктү дагы сугарып туруш керек. Көкүрөктү кантип сугарабыз агай? Аяктын тамагы эмне? Эми бул өтө маанилүү азыр жашоодо орчундуу маселелердин бири болуп атат да. Анан муну мен айтайын, мисалы Жеңишбек акын айткандай, кулак тойгон көз ачка, курсак тойгон төш ачка деп атпайбы? Чын эле курсак тойду, биздин көкүрөгүбүз, төшүбүз ачка болуп атат да, бул жер ачка. Ошол эле мына илимдүүлөрдүн эмесине карап келсек, жазгандардын эмесине карап келсек, Алтынбек Исмаилов мисалы ала кушту атынан аташ керек, адамсың бу, адамча жашаш керек, жакшы турмуш өзү эле келбей тура жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек деп турупчу. Ушул бул жан дүйнөдөн ичинен жетпей аткан нерсе болгондуктан чыккан ырлар да булар. Мен жана айтып аткан ырымда аракет кылып ар күндө короого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз, бирок ачка жан дүйнө, билимге чуркап арыштап, жакшылык иште жарышсак, жаркырап күтөт келечек жан дүйнөнү айтсак деп туруп, азыр элдердин жан дүйнөсү да көбүнчө ачка болуп, мындай суусап, канбай аткан мезгил болуп атат да. Мунун табуу жолу албетте булактар эле келип эле, биз кайра келип туруп эле мына китептерге такалабыз. Адамдар бизде окуй атат. Окуй атат, изденбей атат, китептер чыгып атат. Окугандыктан окубаса, мисалы жакшы кинолорду көрбөсө, андан кийин мисалы угуу менен адам бир угуп коет, жакшы күчөп калат. Бул белгилүү бир жерге чейин кетет экен да, бул мотивация берген энергия, күч белгилүү бир жерге чейин кетет экен, андан кийин эле соолуп өчүп калат да. Дайым кылам десе, адамга таянбай, ошол адам көрсөткөн багыт китептерди адам дайым китеп үстүндө окуп турса, жанагы бир арабтын илимдүүсү айткандай, мен өзүмдү чөлдү издедим дейт, таппадым дейт. Мал багып, төө багып көрөйүн деген го дейм. Соодада издедим, таппадым дейт. Өзүмдү футболду издедим, таппадым, тигинди издедим, таппадым. Важатту нафси фи кутубин дейт, мен өзүмдү китептердин ичинде таап алдым дейт да. Мындайча айтканда, жан дүйнөсүн дагы, аң сезимин да сугарып атат да, керектүү нерселерин, өзүнүн профессиясын мунун ичинде таап алып атат да. Анан эми рухка бериле турган албетте баягы курсактыкы тамак, акылдыкы окуу болгон болсо, жан дүйнөлүкү отуруп ушундай баарлашып лекциялар болуш керек, жакшы жеткиликтүү рухка, кулак аркылуу, көрүү аркылуу кетет го жан дүйнөгө. Руханий ачарчылыкта болгондо адам сөзгө муктаж болот. Акча тыйын эмес бул. Акча тыйындын жери эмес да булчу. Акча тыйындын жери бул курсак болот, тамак аш киргизе туруп. Акча тыйындын жери эмес бул деген жакшы сөздөрдүн бул орду. Бул жер тазалыктын орду. Иштеги мисалы көрө албастыкты, ачкөздүктү, менменсинүүнү кетире турган жер да бул. Анан Курандын ичинде деле Кудай Таала таң калыштуу карасаңыздар. Я айюханнас, эй кадырлуу адамдар, каджаакум мауизатун мир раббикум. Силерге Кудай Тааладан сонун насаат келди дейт. Сонун мотивация келди дейт, мындайча айтканда. Сонун мотивация келди, ва шифаун лима фис судур, жана төштөгү нерселерге шифа келди дейт. Эмне себептен ачка болуп көрүнүп атабыз адамдар? Анткени ичи тардык күчөп кетип атат. Көрө албастык күчөп кетип атат. Бирөөнүн адамга сүйлөгөн сөздөрүнөн тийгизген таасири, адамдагы бул жердеги энергия, бул деле баягы азыгы деген ошол да. Энергия күчү ошолго чыгып кеткендиктен могул жерде жан сыгылуулар көп болуп атат. Стресс алуулар көп болуп атат. Мунун деле азыктандыруу, мындай отуруп, мисалы
балдарга сөзсүз түрдө, мисалы медреседе окутуп аткан балдар бар эмеспи? Балдар кыздарга сөзсүз түрдө бир жумада, бир аптада бир жолу маанилүү, маңыздуу сабактарды кылабыз да. Руханиятына тиешелүү сабактарды кылабыз да. Ошол себептен кармалып турат. Болбосо атасын таштап, энесин таштап бияка келбейт эле да. Бул жерден бир нерсе берилип аткандыктан, руханиятына бир нерсе берилип аткандыктан бул жерде туруп атат да. Ошол сыяктуу китеп